Мугалим деп аты айтып тургандай эле Тасмада Айтматовдун биринчи мугалим повестиндеги Дүйшөн сыяктуу өз ишин сүйгөн мугалимдин образы сүрөттөлөт. Тасманын сюжети боюнча жогорку окуу жайды кызыл диплом менен аяктап, иштеп жаткан жерин таштап, өз айылындагы мектепке барып иштеген каарман күндүн суугуна, жарыктын жоктугуна карабай балдарга таалим тарбия берет. Мен өзүм бара албай калдым да, пандемияга байланыштуучу бара албай калдым. Казан шаарында 40 мамлекеттен катышты, 40 мамлекеттин ичинде ошондо гран-прини алдым. Германиядан, Кавказдан, ошо фестивалга 1000ге жакын, 1000дей фильмдер келип түшөт да, анан ошонун ичинен отбор жүрөт. Отбор жүргөндө анан ошонун 70-80-100 фильм калат да. Ошо 70-80-100 фильмдин ичинен дагы өзүнчө ошол жерде конкурс уюштурулат. Ошо конкурстун ичинден утуп чыгасың да. Ал эми 8-15 январда Индиянын Калькутта шаарында өткөн 26-чы эл аралык кино фестивалында эң мыкты режиссера сыйлыгын Шамбала аттуу толук метраждуу көркөм тасмасынын режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Артык Сүйүндүков жеңип алды. Шамбала Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасынын негизинде тартылган көркөм тасма. Индиянын экинчи чоң фестивалы, бир көзгөчүлүгү бар экен. Фестиваль интеллектуального кино деп коет экен, эми мындайча айтканда авторского кино направление экен да. Жалпы эмес. Бул бир чети андайдыр биз үчүн, биздин группа үчүн, биздин кино үчүн сыймыктуу. Ошо эң мыкты режиссер деген алганга. Кино деген баягы өндүрүштө өзгөчөлүгү ушул. Көп каражат керек, көп кишилер менен иштеш керек. Өзүң жалгыз эчтеме кыла албайсың. Ошондой эле акыркы көч толук метраждуу көркөм тасмадагы Даккадагы 18-чи эл аралык кино фестивалдын мыкты фильми номинациясынын жеңүүчүсү аталды. Фильмдин режиссерлору Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу. Ал эми Турсунбек уулу Элгиз Шернияздын Мурас тасмасы Америкада өткөрүлгөн эл аралык кино фестивалдын эң мыкты даректүү тасмасы сыйлыгына ээ болду. Бул абдан кубанычтуу. Бул алардын канча мээнети, аракети. Эми дүйнө баалап аткандан кийин биз жок деген ошолорду көрүп коелу, таркаталы. Өтө маанилүү. Анан өзүңдүн элиң баркылап атса, баалап атса, анан кантип өнүгөт. Ошого мен айтат элем да, мисалы Кыргызстандын кадыр баркын аброюн көтөрүп, желегин желбиретип келип атат. Мен айтат элем, бул азыркы биздин дүйнөнү жүрөгүнө ала турган бир гана жолубуз бар, бул маданият, кино, искусство. Байгелүү орундарга жетишип, өлкө желегин желбиретип келген кино режиссерлорду куттуктоо иш-чарасында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кыргыз маданиятын жана искусствосун колдоо максатында атайын фонд ачуу маселеси каралып жатканын билдирди. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.